Bismillahirrahmanirrahim. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум урматтуу мусулман мурдугандар. Ислам аламындагы улуу имамдардын бири Имам Шафи рахматуллаху алейх Палестинада төрөлүп, Египетте көз жумган. Риваяттарда айтылышынча, арадан бир канча жүз жылдар өтүп, 474-хижри жылы Вазир Низам аль-Мулк анын кабырын ачып, денесин кайрадан жерге жашыруу үчүн Багдадка алып келүүнү каалайт. Аскерлерди даярдатып Египетке жөнөтөт. Качан аскерлер Египетке жетип, келген максаттарын айтышканда, жергиликтүү калкалардын Имам Шафинин кабырынын которулуусуна тоскоолдук кылышып, талашып тартышышат. Бирок аскерлер алардын каршылыгына карабай ишти улантып, кабырды казып башташат. Качан кабырды казып табытка жетип калганда, жагымдуу жыт тегерекке таркап, ошол жердеги аскерлердин эстери танып баары кулап калат. Бир нече убакыт өткөн соң, эстерине келишип, баягы казып жаткан кабырды кайра жаап, кылган иштерине тобо кылышат. Соң Вазир Низам аль-Мулкка болгон окуяны айтып кат жөнөтүшөт. Аны окуган Вазир кылган ишинин туура эмес экенин түшүнүп өкүнөт. Вазир окуяны башкалар да билүүсү үчүн туш тарапка кат жөнөтүп жар салат. Ал окуядан кийин Имам Шафинин урматы дагы да ашат. Алла улуу инсандарды тирүүсүндө эле эмес, өлгөндөн кийин да өзү биле турган жолдор менен коргоп коет. Шарият өкүмү боюнча көмүлгөн өлүк кайра башка жерге которулуусу үчүн ачылбайт. А бизде чет мамлекеттерде көз өтүп кеткендерди бир канча миң доллар акча коротуп, өзүнүн мамлекетине алып келип көмүшөт. Ал жакта деле мусулмандардын кабыры бар. Ошол жакка көмсө да болот. Кудум эле өзүнүн мекенине алып келип көмүлсө, бешикке кирип кетчүдөй көрөбүз. Өзүбүздү да, өлүктү да кыйнап бул жакка алып келгенибиз туура эмес. Кайсыл жерде өлсө, ошол жердин мазарына көмгөнгө өтөлү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сахабалары динди жеткизүү үчүн дүйнөнүн туш тарабына жайылып кетишкен жана баардыгы көз жумган жерине көмүлгөн. Биз антип бейбаштык кылганыбыз албетте туура эмес. Шариатта өлүктү жерге берүү менен үйлөнүү эң жеңил мааракет деп эсептелинет. Бирок бизде ушул экөө эң кыйыны. Демек өзүбүздү өзгөртпөсөк, коом өзүнөн өзү өзгөрүп калбайт экен. Келгиле, өзгөрүүнү өзүбүздөн баштайлы. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатух.